Нурбек Мажитов учурда Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү болуп иштейт. Өз жумушуна ар дайым жоопкерчилик менен мамиле жасаган тартип сакчысы. Качан гана башталган ишимдин жыйынтыгы жемиштүү болсо, ошол күнү менден бактылуу адам жок дейт. 2016-жылы биздин өзүбүздүн эле Кочкор Ата шаарында анда ошол аймакта участкалык уполномоченный болуп иштечүмүн. Ошол убакта квартира үйдө батирден урурлук болгон. Батирден урурлук болуп, ошол адамыбызды алынган маалыматтын негизинде кесиптештер менен бирге барып Бишкекке барып кармап келгенбиз. Кармап келгенде ошондо жанагы үйдүн эгеси бизге өтө чоң менен ыраазычылыгын билдирген ошондо эсте кала турган окуя болгон. Бир мисалы уурлук кылмыш болсо, кылмыштын беттин жанагындай аркасынан изине түшүп тапкан учурда жанагындай рахатта тапкан өзүнчө эле биз үчүн жанагындай сыймык дегендей. Эң башкысы милиция менен калктын ортосундагы мамиле бекем болгондо гана кылмыштуулуктун алдын алууга өбөлгө түзүлөөрү бышык. Тартип, мыйзамдуулук орногон жерде бакубат жашоо өкүм сүрөт. Ал эми мындай жашоого себепчи болгондор булар милиция кызматкерлери. Мына ошондуктан да алардын ар бири коомчулуктун урмат сыйына татыктуу дешет мындагы жергиликтүү тургундар. Милиция деле биздин жаранды эми биздин эле ага инилерибиз, өзүбүздүн эле балдар да. Анан элдерге кагыштырып коелу, жаман көрсөтүп, бага эми күч келгенде органдын иши экен да эми, орган алып барып, кичине 1-2 саат кармап, кичине тартипке салып, анан кийин буларга алып калбай кой берет да эми, ошонсо дагы ошентип жаман көрүнүп калат экен да. Жаман көрүнүп жүргөн экен да, эми азыр элдин деле түшүнүгү кыйла жакшы болуп калды. Акыркы күндөрү Кыргызстанда болсо үй бүлөлүк зордук, зомбулук күч алды. Мына ушул жана башка жаралган маселелердин алдын алууда аталган милиция бөлүмүнүн кызматкерлери бар күчүн жумшап иштеп келишет. Үй бүлөлүк зомбулуктан алдын алуу, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо боюнча азыр бизде биринчи очередте ушул биринчи кезекте милициянын участкалык уполномоченныйлар тарабынан ушул боюнча алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары мына эрте никеге туруу боюнча дагы көп фактылар катталып атат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентибиздин мына 2022-жылдын 24-февралындагы 54-жарлыгынын негизинде баягы ысырапкерчиликтин алдын алуу боюнча кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Азыр калк арасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин алып барып атышат. 150 миңге чукул калкы бар Ноокен районунда милициянын 42 аймактык тескөөчүсү иш алып барат. Алардын ар бири 3 миңден ашуун калкты тейлейт. Жергиликтүү бийлик менен бизде өзү 60-мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул мыйзамда ошо жергиликтүү бийлик менен өз алдынча башкаруу органдары менен ар дайым тыгыз байланыштуу болуп, кандайдыр бир ошол участкө тейлеген аймакта кайсыл бир окуя болбосун, кандайдыр бир элдерге жардам көмөк болбосун, ошону жеринен айыл башы менен биргеликте, сос адистери менен биргеликте дагы тийиштүү кызматкер, кандай кызматкер элде талап кылган болсо, ошол кызматкерлер менен биргеликте чыгып, жеринен чечүүгө, жеринен элдерге жардам берүүгө бүгүнкү күндө толук кандуу иштерди алып барышат. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 3 айында Ноокен районунда 216 кылмыштуулук катталып, анын 86-сына сотко чейинки өндүрүш ачылып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштуулуктун саны аталган райондо 52ге аз экендигин тастыктайт. Бул да болсо ошол жердеги милиция кызматынын жүргүзгөн ишинин жемиштүү натыйжасы деп айтууга болот. Улкан Кожоева, Жанузак Нурдавлетов, жаңылыктар үчүн.